Түркиянын периморулары жана атактуу аймагы болгон Каппадокияда түрдүү формадагы кызыктуу ысык аба шарлары учурулду. Англия, Швейцария, АКШ, Германия, Франция, Бельгия, Испания, Португалия, Словения, Македония, Люксембург жана Түркиядан келген 22 фигуралуу шарлар көрсөтмө учууларды аткарды. Сүрөтчүлөрдүн өзгөчө оймо чиймелери менен боелгон балмуздактар, өрдөк, обеликс, осьминог, космос шаттл сыяктуу түрдүү фигуралар менен кооздолгон аба шарларына жергиликтүү жана чет элдик туристтер чоң кызыгуусун көрсөтүштү. Каппадокия шаары жана маданият маршруту фестивалынын алкагында өткөрүлгөн эл аралык иш-чарада эрте башталган даярдыктардан кийин шарлар биринин артынан бири асманга көтөрүлдү. Тажрыйбалуу учкучтар Каппадокиянын асманында фестивалга уникалдуу болгон түрдүү түс жана модельдерде жасалган ысык аба шарларын чеберчилик менен башкарса, дүйнөдө теңдеши жок периморуларынын мистикалык пейзаждарында шарлардын бийи көрүүчүлөрдүн кызыгуусун жаратты. Түркиянын маданият жана туризм министрлиги тарабынан 2021 жылдан бери уюштурулуп келе жаткан Түркия маданият маршруту фестивалдары 5 августта Каппадокияда башталган. Дүйнөнүн эң комплекстүү маданият жана искусство долбоорлорунун бир катары уюштурулган Түрк маданияты маршруту фестивалдары быйыл 11 аймакта өткөрүлөт. 5-13 августта өткөрүлгөн Каппадокия шаары жана маданият жолу фестивалынан кийин Түркиянын Трабзон, Эрзурум, Чанаккале, Газиантеп, Анкара, Коня, Стамбул, Диярбакыр, Измир жана Анталия облустарында да фестивалдар өткөрүлөт.